Адабияттын жолу ушундай көрүнөт да. Бизде кыргыз адабиятынын өнүгүү жолу бул эпостон фольклор эпостон романга өтүү деп, ошо жол узун жол. Бул бир кандайдыр бир мындай эволюциялык жол да. Биздин адабиятыбыз артта калган, өзөк адабият эле өнүгүп романга жетип атат да. Ушундай көз караш. Же болбосо бизде мындай пикир бар да. Эпос манас деп айтабыз, анан жанына дайым кошуп коебуз да, кенже эпостор деген. Сөздүн өзү, кенже эпос деген сөздүн өзү бул дагы ошо колониалдык таануунун же окутуунун бир жыйынтыгы да. Анткени көлөмү боюнча манас чоң, анан калгандарыбыз кенже. А бирок кенже деген дагы бир кандайдыр кичине болсо да кемсинтүүнү билдирет да. Булар анчалык маанилүү эмес биз үчүн деп. Ошондон улам биз деген өзөк чыгармалардан эмнени билесиң десе манас деп айтабыз, сөзсүз фольклорчу манас деп айтабыз, а кенже эпостор анчалык деле маани берилбей келет да. Көбүнчө фольклор жөнүндө сүйлөгөндө мынтип койчу да, манастын пыр сырларын же болсо өзөк чыгармаларын пыр сырларын тазалап туруп анан окутуш керек депчи. Пыр сыр деген сөз, ошо. Ал жерде өтө көп пайдасыз, керексиз, мүмкүн жада калса зыяндуу нерселер бар деген сөз да. Фольклорго ушинтип карап калдык.